Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу саламатсыздарбы? Мына ошентип Талас облусундагы Киров суу сактагычында жайгашкан Баласаруу гидроэлектростанциясы расмий ачылды. Ала Толаев көрсөтүүсүнүн бул чыгарылышында дал ушул Баласаруу ГЭСинден жанында биз Кыргыз Республикасынын энергетика министри Талайбек Омкеевич Ибраевди кепке тарта алып турабыз. Талайбек Омкеевич, арыбаңыз дагы бир жолу сизди Кыргызстандын энерго тармагында, Кыргызстандын энерго секторундагы ушундай тарыхый күн менен, орчундуу окуя менен куттуктайбыз. Жалпы энергетиктерди президент дагы мына расмий старт берип жатып, сөз сүйлөп жатып, Кыргызстан бүгүнкү күндө өзүнүн гидроэнергетикалык бардык мүмкүнчүлүктөрүн кынтыксыз пайдаланууга аракеттери бийик күч экенин айтты да. Эми сөз ушул жаңыдан ачылып ишке берилген Баласаруу ГЭСи тууралуу болсун. Бул ГЭСтин мүмкүнчүлүктөрү, өзгөчөлүктөрү тууралуу айтып берсеңиз. Мен бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн колдонуп, ушул биздин мекендештерди, кыргыз элин жана жалпы ушул жерде ушу ГЭСке салым кошкон энергетиктерди, жанагы биздин подряддык мекемелер, бул жана токтолуп кетпедикпи? Бул жерде бир да иностранный компаниялар иштеген жок, бүт баары ата мекендик подряддык компанияларды биз тарттык. Биз муну менен эмнеге? Муну менен биз Кудай буйрса, өзүңөр билесиңер, бизде 142 миллиард киловатт сааттан ашык мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ушуну менен биз муну мындайча айтканда, ушул тарыхта калсын, өзүбүздүн энергетиктердин колунан келет болуш керек. Биздин энергетиктер мындай ГЭСтерди сала алабыз. Анткени астыда өзүңөр билесиңер, эң мега проект Камбар-Ата бир ГЭСи турат. Андан башка да чоң ГЭСтер бар бизде сала турган. Мындай чакан ГЭСтер мына азыр бул Баласаруу ГЭСин ишке бергенден кийин бул Талас областынын 25%-ин электр энергия менен камсыз кыла алат. Өзүңөр көрүп аткандар, ушу мурун ушул ГЭС салынбаган бир 30-48 жылдын ичинде бул ГЭСтин курулуп башталгандан бери 4,4 миллиард 400 миллион киловатт саат иштеп чыкса болмок да, эгерде башынан ГЭС салынып калса. Биз эми ушуну мына Баласаруу ГЭСин биринчи ГЭСтердин өзүбүздүн ата мекендик куруучулар курган биринчи ГЭС болот. Экинчиден, бул эң биринчи баягы ГЭС курганга акча керек да. Бул эми мамлекеттик бюджеттен берилген акча болуп атпайбы? Ошол мамлекеттик бюджет бизге мүмкүнчүлүк берип, ушул ГЭС салганга акча бөлүп берип, мындайча айтканда 22 миллион 500 доллар акча бөлүп берип, анан 10 миллионун российский кыргызский фонддон алдык. Ошого российский кыргызский фонддон алганга дагы бизге мындайча айтканда любой кредит аласыңбы, кандай акча алсаң да банктан залог керек да. Ошого мына биздин мамлекеттик бюджет бизге эме залог берип, ушуга бизге гарантия берип, анан ошол акчаны алып, мына бүгүнкү күндө мына ишке киргиздик да. Биз ушул өзүбүз энергетиктер ушул ГЭСти салып, өзүбүздүн мындайча айтканда тажрыйбабыз бар экенин, бизде мындайча айтканда кесипкөй ушундай ГЭС куруучу адистер бар экенин биз тастыктадык. Эми бул ГЭС менен убагында өзүңөр билесиңер, азыр ГЭС курулгандан кийин биз муну 110 киловольттук линияга коштук. Покровка, анан Карарча деген эмеге подстанцияга коштук. Эмнеге 2 подстанцияга коштук? Бул мындайча айтканда, бул убагында эгерде бир биздин линияда авария болуп, же болбосо бул эми Токтобол ГЭСинен келген электр энергия подстанция 500 киловатт Түлөбердиева подстанциясы келип, анан Талас областына жайылат. Ошол Түлөбердиева же башка ГЭСтерде мындайча айтканда бир авариялык өчүрүүлөр болгондо биз кошуна мамлекеттен электр энергия алып, убактылуу колдонуп, анан кайра берчүбүз. Ошол линиябыз бар да биздин бүгүнкү кошулган. Баягы Шакекчедебиз да биз. А эми бүгүнкү күндө даже ошол бизде Токтобол ГЭСинде бир авария болуп, ушул Талас областында бир подстанция иштебей калса, биз ошол 2 подстанциядан берүүгө мүмкүнчүлүк беребиз. Эмнеге экөөнү кошот? Бизде өзүбүздүн технологиябызда ар бир подстанцияда 2ден трансформатор бар да. Ошол бирөө өчүп калса, экинчисин иштетебиз. Резерв деп коет да. Ошол сыяктуу биз резервке экинчи подстанцияга да линияны коштук. Ушул Баласаруу ГЭСинен чыккан электр энергияны ошол 2 подстанцияга бөлүштүрүп бергенге бизге мүмкүнчүлүк болот. Биз мындайча айтканда технологический жагын, кошулган жагын астын ала ойлондук да. Биз бул ГЭСтерди куруп атканда дайым ойлонушубуз керек. Анткени өзүңөр көрүп атасыңар, Камбар-Ата ГЭСин экинчи агрегатын кой бергенде 120 мегаватт болсо, биз азыр бүгүнкү күндө 10 жылдан бери 90 мегаватт эле алып келатабыз. Анткени 120 мегаватты алганга подстанциянын мүмкүнчүлүгү болбой атат.
ошону эске алып, ошон үчүн биз азыр сразу ушул жерден чыккан электр энергия эки көмөк чордонго бөлүштүрүп бергенге мүмкүнчүлүк кылдык да. Ар бир ГЭС курулганда ушундай болуш керек. Эгерде бир подстанцияга азыр биз куруп коюп, анан бир подстанцияда авария болуп же линияда авария болуп калса, бул ГЭСти токтотушка аргасыз болобуз. Электр энергия бергенге жер жок да. Ошон үчүн биз экинчи подстанцияга бергенге дагы бияктан чыккан электр энергия эки подстанцияга бөлүштүрүп кеттик да. Альтернатива бар. Альтернатива. Аякта дагы көмөк чордон полностью реконструкция кылдык. Эмени дагы 10 арчанын дагы Покровканын дагы экөө тең реконструкция болуп жаңыланып кетти да. Ушул эменин ГЭСтин курулушунун бюджети менен. Ошону менен анан өзүңөр көрдүңөр, бул жерде мына бул жерде көрүп атабыз, бул капталдагы жээктин баарын, биякта капталда жээктин баарын бетон менен мындайча айтканда бекемдеп чыктык да, мындайча айтканда. Могу трубалар азыр мындай көрүнгөнү менен, труба көрүнгөнү менен бул мындайча айтканда сплошной листтен ийилип жасалган трубалар ар бир немени. Анан бизде бир мунун баардыгы суунун натыйжалуу, сарамжалуулугунда, ошон үчүн азыр мына мисалы үчүн азыр бул чыгып аткан суу, азыр эми бул ГЭС бүт кубаттуулугу менен кеткенде, бул азыр суу мындай чыкпайт, только труба менен чыгат да, анан бул жерден ары кайра суу нугуна кошулуп кетет. Биз эмеде энергетиктерде мындай неме бар да, суу чарбасында термин бар. Но сууну колдонуучу, анан сууну керектөөчү. Биз керектөөчүбүз. Колдонуучу бул фермерлер. Биз сууну керектеп алып эле, сууну керектеп электр энергияны, сууну электр энергияга айландырып алып, анан кайра арыкка салып ийебиз. Сугатка параллелдүү түрдө синхрондоштурулат. Ооба, бизден мына ГЭС кургандан эч кандай мындайча сугатка, айыл чарбага мындайча терс таасири жок, андай терс таасир тийбейт. Азыр бүгүнкү күндө биздин ГЭС кургандын аркасы менен бул жерден чыккан суунун көлөмүн да биз ченеп бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бизде ар бир кеткен суунун көлөмүн биздин агрегаттан ченелип анан чыгат. Министр мырза, ушул биз турган Баласаруу ГЭСинин дагы бир өзгөчөлүгү адам күчүн азыраак талап кылгандай, баары автоматташтырылып башкарылгандай, иштей тургандай. Бул жерде эми жаңы талап шарт менен кирип баардыгы биригип ушу ГЭСте кызмат орду 20 адам кызмат орду менен эмете, анын ичинде уборщицасы бар, техничкасы бар, кароолчусу бар, ошон өзүнүн ГЭСти мындайча айтканда алып барып иштете турган 12 эле киши бар да. Мындай болду. Алар эми смендешет. Анан сутка турат, ошентип смендешип, 3-3төн туруп смендешип анан кетишет да. Ошон үчүн мындай ГЭС бул уникальный ГЭС. Муну азыр өзүңөр көрүп атасыңар. Азыр урматтуу президенти Садыр Оножович старт берип, кнопканы басып, ишке киргизип берди. Ама калганын баары ноутбук, компьютер менен эметебиз. Башкарылат да, ошону менен. Кайсы жерде кандай мегаватт, кайсы убакта кайсы суу өтүп атат, анын баарын ченегенге мүмкүнчүлүк берет. Эми мындан тышкары да биз, Кудай буюрса, бул эле ГЭС менен эмес, бизде мындай суу сактагычтар көп. Орто Токой суу сактагыч экинчи очередте турат. А жерде дагы бизде компания бар, Кытайдын компаниясы. Биз алар менен да сүйлөшкөнбүз, 30% биз, 70% алар эметет да, акчасын бөлөт. Ошону Кудай буюрса мына жакын арада ага да капсула салып старт беребиз. Ал дагы 1,5-2 жылга жетпей, ал дагы бүтөт. Анын дагы маселе акча маселе, эң биринчи финансы маселе да. Финансы маселеси чечилген. Андан кийин Папан суу сактагычы бар бизде, түштүктө. Анын дагы Кудай буюрса мына Дүйнөлүк банктан акча бөлүнүп берип, ал Папан суу сактагычында бүгүнкү күнгө уже азыр парламенттен ратификация кылып, бизден өзүбүздүн энергетика комитети колдоп берип, азыр бүгүндө ратификация кылып түшсөк, аны да конкурска чыгарабыз. Бирок акчабыз бар. Бүгүн ага да Папан суу сактагыч. Ошентип чакан ГЭСтер бул жерде мындайча айтканда мен бул чоң ГЭСтерди айтып атам, 20 мегаваттан чоңураак ГЭСтерди. Андай жана 3-5 мегаваттан ГЭСтер азыр биздин өзүбүздүн Кудай буюрса ата мекендик бизнесмендер өзлөрү салып атышат. Мына азыр жакын арада эле бизде дагы Көк Арт деген ГЭС ишке кирет, азыр стартта турат мындайча айтканда. Андан тышкары дагы Кара Көлдө дагы бир ГЭСибиз турат, ал дагы старт берди, ал жеке ишкерлер киргизип. Алардын баардыгынын кубаттуулугу ушул 15тен жогору. Жок, 15тен азыраак. Бирөө 9 киловатт, мегаватт, бирөө 7 мегаватт. Андан тышкары бизде Лебединовка ГЭСине Европейский банк развития 14 миллион евро бөлүп берген, анын 5 миллиону грант, 9 миллиону кредит. Аны да реконструкция баштайбыз уже. Самый главный биз финансы маселесин чечип алыш керек да биринчи. Ошо мисалы чыгды. Анан
Быстровка кезин реконструкция кылабыз. Быстровка кези да эски кез, ага да акчабыз бар. Бул дүйнөлүк банктан бөлүп берилген акчалар. Ошон үчүн биринчи маселеси баягы финансы маселесин чечиш керек. Андан кийин техник экономика болсун, анан проект, анан акчаң болуп турса, любой куруучу мына келет. Анан биз азыр биздин ГЭСти курган Атамекендик куруучулар менен азыр сүйлөшүп атабыз. Силер эми Кудай буйруса опыт алып калдыңар. Мындан ары ГЭСтерди биз чет мамлекеттен чакырбай, ушул Атамекендик куруучулар. Бул жерде жалаң таластык балдар. Биринчи келгенде жумушка келгенде ал балдар болгарка кармаганын билчү эмес. А бүгүнкү күндө опытный уже специалист болуп калды. Аларды үйрөтүп, азыр Кудай буйруса ошол бул ГЭСти курган подрядтын кыргыздын балдар компаниясы Кудай буйруса дагы тажрыйбалуу болуп түштү. Куруп беребиз деген жол ачылды, мүмкүнчүлүктөр пайдаланууга баштады. Бул өзүңөр көргөндөй бул жерде агып кеткен суу өмүр өтө берет, суу агып кете берет. Бирок ошол суудан биз мындайча айтканда пайда табышыбыз керек. Биз азыр өлкө бюджетине дагы пайда түшөт деп атпайбызбы? Биз 53 миллиондон ашык мына местный ошол жерде турганы. Биз жерге налог төлөйбүз, чыккан электр энергияга налог төлөйбүз, НДС төлөйбүз, налог с продаж төлөйбүз. Анан соцфонд балдар айлык беребиз, алардын соцфонд төлөйбүз. Ошол жылына 53 миллион сом ушул айыл өкмөттүн каражаты болуп калат да. Бизден мындайча айтканда ар бир жерге курулга турган ГЭСтер, күн станциясы, өзүңөр билесиңер, жарым ай мурун күн станциясына старт бергенбиз, 400 мегаваттык. Алар да Кудай буйруса башталды. Өзүңөр күбө болосуңар, жылдын аягына уже панелдер туруп, уже эмдиги жыл уже бере баштайт. Андан тышкары шамал энергиясына дагы уже мына аз старт берип атабыз. Шамал энергиясында 110 мегаватт 20 километр жерге шамал энергиясына дагы станция курганы инвесторлор уже даяр болуп. Абдан жакшы. Урматтуу Талабек Омукевич, сизге ыраазычылык билдиребиз убакытта биздин суроолорго жооп бергениңиз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул министр мырза атаган кадамдардын бардыгы Кудай буйруса алдыда Кыргыз Республикасында энергетикалык көз карандысыздыкка жетүү, коопсуздукка жетүү аракеттеринин болгон кадам деп билели. Сиздер Ала Толаев көрсөтүүсүнө назар салдыңыздар. Биз Талас облусунда жаңыдан ачылып, расмий түрдө старт берилип ишке кирген Баласаруу гидроэлектростанциясынын аянтчасына туруп маек алдык. Улуттук биринчи Ала Тоо 24-төн алыстабаңыздар, назарыңыздарда күндүзгү жаңылыктар.